Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, бул биздин кезектеги Эки дарыгер аттуу подкастыбыздын чыгарылышы. Бүгүн биз басмырлоо же дискриминация жана стигма тууралуу маек курабыз. Биздин коногубуз эпидемиолог дарыгер Насият Кемелбекова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз бүгүн атайын сизди дагы чакырдык. Биринчи сурообуз сизге: эмне үчүн СПИД менен ооруган адамдарга стигма бар? Жалпы эле стигма деген эмне дагы айтып кетсеңиз суранычы. Стигма деген бул орусча айтканда клеймение деп коет. Бизге ярлык коюп койгон. То есть бул адам мындай, тигил адам тигиндей, же болбосо бул группалар начар населенияны деп бөлүп, аларга өзүнчө бир ярлык коюп, аларды басмырлоо да. Биздин коомдон ылдыйраак турат деген нерсе да. Мисалы үчүн аларды басып, же болбосо ошолордун каталарына көргөзүп дегендей түшүнсө болот да стигманычы. Стигма, дискриминация экөө негизи жетелешип түшөт. Каякта стигма болсо, ошол жерде дискриминация бар. То есть укуктарын жакшы сактабагандыктан болушу мүмкүн да, ошо укуктарын ущемление деп коет, ущемление прав деп болушу мүмкүн. Стигматизация негизи бул баардык эле жерде, жашообуздун баардык эле аспекттеринде кездешүүчү нерсе. Кээ бирде биз өзүбүз байкабай калабыз. Кантип башка бир адамды өзүбүз стигма кылып, аларга ярлык килип койгонубузду сүйлөшүп аткан убакытта деле байкаса болот негизи ал нерсени. Анан бирок ушул остро аябай көрүнүп, чоң маселе жаратып аткан нерсе стигма биздин ВИЧ-инфекция менен ооруган адамдарда кездешет. Себеби деген ВИЧ-инфекциянын өзүнүн историясын ала кетсек, ошо тарыхынан башталат да негизи стигматизациячы. ВИЧ-инфекция кантип пайда болгонунан башталат. ВИЧ-инфекцияны ошо башында пайда болгондо жанакы гомосексуалдар деп коет, эркек адамдар менен жыныстык катнашты практиковать эткен эркектерден, же болбосо жанакы наркотик, инъекционный наркотик колдонгондордон, анан жыныстык катнаш аркылуу акча тапкан адамдардан биринчи пайда болуп баштаган үчүн стигматизация пайда болуп калганда, значит, сен ВИЧ-инфекция менен оорусаң, сен ошондой категорияга киресиң деп, сен ошондой адамсың деп, случайный жыныстык катнаштарга көп барасың деп стигматизация болуп калган. Же болбосо наркотик колдонот депчи. Эми ал деген 70-чи жылдары, 80-чи жылдары, 90-чы жылдары, 2000-дин баштары деп койсок болот. Ошол категориялар ооруй турган болупчу. Алар неге ооруган? Аларда риск бир аз көбүрөөк болгон. Но алар биздин общий жарандардан, баардык жарандардан эч кандай айырмасы жок. Просто жашоо образы бир аз бизден бөлөкчөрөөк болгондо, ошол образында ВИЧ-инфекцияны жугузуп алууга рисктер бир аз көбүрөөк болгон. Ошонун айынан эле бизге ВИЧ-инфекция менен ооруган баардык адамдарга стигматизация болуп, ярлык илинип калган. Сен, значит, туура эмес жашоо алып барасың, сен ошон үчүн ВИЧ-инфекция ооруйсуң депчи. Менин өзүмдүн практикамда ВИЧ-инфекция оорусу тандабайт. Сен образованияң кандай, сен жашооң кандай, канчалык деңгээлде целомудрияны кармап жүрөсүң, же болбосо сен социаль байсыңбы, кедейсиңби, аябай образованный кишисиңби, не образованныйсыңбы, аксыңбы, карасыңбы, эркексиңби, аялсыңбы тандабайт, баласыңбы, карыган адамсыңбы, ага айырмасы жок. Вирус үчүн биз баарыбыз бирдейбиз. Просто бул ушул биз ВИЧ-инфекциянын тарыхынан эле келип эле адамдар өзүбүзгө өзүбүз стигма кылып, ярлык илип алганбыз. Ушул стигма менен дискриминация сиздин оюңузча бул биздин жарандарыбыздын билимсиздигинен келип чыгып аткан болот да, ошондо? Билимсиздиктен эмес, маалыматты бир аз туура эмесирээк жеткизип, бир аз туура эмес кабыл алгандан да болушу мүмкүн. Тарыхтагы ВИЧ-инфекцияны, СПИД оорусун, ВИЧ-инфекция оорусун бизге башкачараак болуп келип калган. Себеби деген башында ошол группаларда көбүрөөк чыга берип, ассоциация деп коет. Ошолорго окшоштуруп калганбыз бизчи. Бул тарыхтан келип отурган нерсе да. Анан бул адам канчалык билимдүү, билимсиз дегенден зависит этпейт. Мисалы үчүн расисттер деп коет. Алар деле стигматизация кылат, кожасы карарактарды. Это не зависит от того, сен билимдүүсүңбү, билимсизсиңби. Бул маалыматты бир аз туура эмес. Да, жетишпестиги ошол ВИЧ-инфекцияны кээ бир учурда талкууга алуудан бир аз тартынабыз. Ошол эле стигмадан келген нерсе. Бул цепная реакция болуп кетип атат да. Ошол башынан башкача туура эмес кабыл алганбыз дагы. Кээ бир учурда азыр деле коомго алып чыгып талкуу кылуудан бир аз тартынабыз. Баары эле байкап атса керек. Азыркы жаштар маалымат эң көп. Баардык жерден туура маалыматты албасаң болот. Акыры келип аябай эле маалымат таппай атсаң, спецслужбаларга чалып, спеццентрларга чалып, толук
достоверный маалыматтарды алгандан кийин көз караштары өзгөрөт. Мен көп ушу көз карашы өзгөрүү турган жаш адамдарды байкай баштадым да. ВИЧ инфекцияны стигма кылбай, уже ВИЧ инфекция менен ооруган адамдарга өзүнө кылган мамиледе кыла баштагандарын уже байкаса болот азырча. И ошол нерсе биз маалыматты туура жеткизип, маалыматты канчалык деңгээлде широкий, аябай көп жашоонун көп аспекттерин кармап, ВИЧ инфекциянын баардык подробно, баардык деталдуу жеткизип, туура жеткизсек, стигматизацияны азайтса болот да негизи. Бул дегени ар бир дарыгерлер ошол ВИЧ СПИД тууралуу биздин жарандарга туура маалымат жеткирип турганга мындай кандай десем, миссиясы деп айтсам дагы болот экен да мындай. Билесиңби Эрмек, мен ойлонгонум, мына акыркы күндөрү, акыркы жылдары биздин калкыбыз кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөшөлү деген бир үгүт болуп атат. Чындыгында бул албетте бул абдан жакшы нерсе. Биздин мына чоң шаарларыбызда гана орусча сүйлөбөсө, чекелерибиз биздики кыргызча менен сүйлөшөт да. Анан кийин биздин идеябыз бул суроону СПИД оорусу деген теманы көтөрүп чыгайлы деген бул менимче абдан жакшы идея болуптур. Себеби дегенде ушул биздин кыргызча талкуулообузду биз деген айыл жергесине таркатышыбыз керек экен деп ойлодум да. Себеби туура айттыңыз, билимсиз билимдүү бул жерде мындай айырмасы жок. Маалыматты туура жеткизүү да. Бүгүн биздин коногубуз бизге жардам берип, специалист бул жөнүндө иштеп жатат, анан эң туура маалыматты берип атат да. Ошондуктан Эрмек, биз деген бул подкастты айыл жака чейин жеткизишибиз керек экен. Туура айтасыз, кесиптешим. Стигма боюнча да кайрылсак, биз канчалык стигманын коркунучтуу экенин мына ковид учурунда дагы байкасак болот да. Мисалы үчүн мен өзүм коронавирус менен ооруп калып, мага баягы жакындарыбыз башкача мамиле кылганда эле баягы өзүңдү кандай десем, башкача сезесиң. Коркунучтуу адам, башкаларга баягындай жугуза турган адам деп мындай өзүңдү кандай десем, бөлүп баштайт экенсиң да. ВИЧ боюнча бул дагы бизде маалымат, коронавирус тууралуу маалымат бар болгон учурда дагы азыр мындай элестетип калдым да. Эгер ВИЧ СПИД менен ооруган жарандарда маалымат жок учурда канчалык чоң басмырлоого баягы стигмага алынышат экен да. Бул коркунучтуу маселе экен деп эле ойлоп калдым. Негизи стигма деп биз баарыбыз угуп эле жүрбөйбүзбү, стигма, дискриминация деп, бирок терең ушул сөзгө маани көп бербейбиз да. Канчалык деңгээлде ошол стигмага кабылган адамдын жашоосуна бул нерсе негативдүү последствияларды алып келеринчи. Себеби деген бизге ошо ВИЧ инфекция менен ооруп калган адамдарды тегерекчегинен бир аз эле стигма кылып койсо, дары ичкенге кандай десем препятствие болуп калат да. Себеби деген үй бүлөдөн стигматизация кылса, адам постоянно дары ичкенди же унутуп калат, стресс боло берип, депрессия боло берип, же болбосо ошо ичкенден баш тарта баштайт. Мени стигматизация кылып атат, менде лучше ВИЧ инфекциясы жок адамдай эле жүрө турайын дегендей кылыпчы. Бул деген эми биздин баардык коомубуздун эле маселеси да. Себеби деген цепочка менен кетет. Мен бирөөнү барып стигматизация кылсам, ал жашоосуна негативдүү бир нерселерди алып келди дагы, ал адам ВИЧ инфекция менен ооруп атса, ал дарыланбай туруп ошо билип билбестен башка бирөөлөргө дагы жугуза бериши мүмкүн. Ошентип бири-бирибизге стигматизация кыла берип, бири-бирибизди көп түшүнбөй, бири-бирибизге ийгилик илген сайын коомго баарына общий ала келгенде негативдүү последствиялары көп да негизичи. Тарашына дагы, ВИЧ инфекциянын тарашына дагы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири десем болот ушул стигматизация. Ошо терс таасири деп калдыңыз да. Сиздин жеке тажрыйбаңызда ошол стигманын артынан баягы өздөрүнүн жашоосуна кол салган учурлар болгонбу? Иштегениме 5 жылдан бир аз ашты, болгон эмес. Себеби дегенде биз ошол адам бизге биринчи кайрылган убагынан баштап эле консультация жүргүзө баштайбыз. Консультация дегенде көбүнчөсү түшүнүшү мүмкүн бир 10-15 мүнөттүк беседа депчи. Келгенде адам менен биз бывает 1,5 саатка чейин сүйлөшөбүз. Бизди башынан үйрөткөн психологический помощь дагы жардам беребиз, психологический жардамдарды дагы көргөзөбүз. И баардык жашоосунун баардык аспектин алып, ошол адамды жашоого умтулдурганга, ошол стигма кылгандарга маани бербегенге биз мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшайбыз сүйлөшүп аткандачы. Ар бир адамдын восприятиясына жараша, өзүнүн маалыматтарды кабыл алуусуна жараша, ошого жараша убакыт бөлүнөт. Бир эле консультация менен ограничиваться этип калбайт. Бир эле консультация менен токтолуп калбайт. Биз ошо ВИЧ инфекция менен ооруган адамдар келген сайын канчалык деңгээлде биз менен сүйлөшкөнгө муктаж болсо, биз ошончо жардамыбызды беребиз. Бизге телефон менен дагы жардам берген актарыбыз болот да. Телефон чалып эле адам ошол жашоосунда оор
учурларга кагылып калса, биз ошо врачтарыбыз телефондон болобу же болбосо кабинетте отуруп алып көзмө көз консультация кылып ошентип жардам беребиз. И андан бөлөк дагы биз айтып атпаймынбы, жана международный организациялар менен, неправительственный организациялар деп коет, ошолор менен жакын иштейбиз. И аларда группа взаимопомощи деген бар. Ошо группаларда мисалы үчүн ВИЧ-инфекция менен ооруган адамдар өзүнө окшогон адамды көрсө, стигматизация бир аз азаят. Самостигматизация деп коет анычы. Азайып, мен эле эмес экенмин, менден бөлөк да адамдар бар экен деп жашоого да умтулуусу көбөйө баштайт. Бизде ошо группаларда өткөзүлөт да негизичи, бири-бирине жардам берген. Демек бул жерде психологиялык жардамдын кошумча биз жарандар дагы ошо ВИЧ-СПИД менен ооруган бейтаптарга моралдык жактан чоң жардам беришибиз керек экен. Ооба. Негизи ВИЧ-инфекция менен ооруган адам бизге келип уже биринчи ошо диагнозун уккандан баштап негизи адамда самостигматизация деп коет. Өзүн өзү стигма кылуу башталат. Мен ВИЧ-инфекция менен ооруйт экенмин, мен туура эмес жашоо жүргүзгөн экенмин убагында, менден баары артты карап кетишет, менде уже досторум жок калат, туугандарым жок калат деп самостигматизация башталат. Биз ошол этаптан баштап эле консультация өткөзүп баштайбыз да, ошол негизи мисалы үчүн ВИЧ-инфекция диагнозун уккандан кийин ооруган адам үйүнө барганда деле сезиле баштайт. Туугандары билип калгандай болуп, же болбосо там үйүндө чогуу жашап аткан адам билип калгандай сезилип эле, туура эмес карап койсо эле өзүнө кабыл ала баштайт ошондор. Жанындагы адамдар алар билбейт. И мындай аларга нормально да, туура эмес карап койсо, может быть, досунун настроениясы жок болуп калган, маанайы жок болуп калган ошол убакытта. Ошондой убакыт болсо деле ВИЧ-инфекция менен ооруган адам биринчи убакыттарында диагнозун уккандан кийин өзүнө кабыл алат ошол нерсенин баарын. Бул мага туура эмес сүйлөп койду, значит, бул менин оорумду билип калган экен, буга жакпай атат, значит, бул менен сүйлөшкүсү келбей атат, же болбосо бул адам менен учурашканда настроениясы жок болуп калды, значит, бул менен сүйлөшкүсү келбей атат, менин каким-то образом результатымды ВИЧ-инфекция менен ооруганымды билип калган деп уже самостигматизация башталат. Ал болсо уже лечениясына тоскоолу боло баштайт, дарылануусуна тоскоолу боло баштайт. Ошол эми ВИЧ-инфекция менен ооруган адам дарыланып кетишин улантыш үчүн, жанакындай негативдүү моменттер жашоосунда азайтыш үчүн биз туугандары болобу, достору болобу, коом, общий коом ошо ВИЧ-инфекция менен ооруган адамдарга катардагы эле адамдардай кылып мамиле жасашыбыз керек. Көңүл бурушубуз керек. Аларды эч кандай стигматизация кылбашыбыз керек, дискриминация кылбашыбыз керек. Алар биздин катардагы кандай болсо ошол эле адамдар. Алар элемент просто дары ичишет, ошол жашоосунда кандай бир обстоятельство болуп ошолорун жугузуп алган. Башка эч нерсе аларды өзгөртпөйт. Эч нерсеси менен не отличается. Лишний кулак өскөн эмес, лишний мурун өскөн эмес. Аларга биз кандай болсок, алар да ошондой да. Коом ошондой эле мамиле кылышы керек. Ушул стигматизация чындыгында абдан орчундуу суроо. Себеби дегенде буга чейин мен опросник жибердим да. Ал опросниктерде биздин да жарандарыбыз бар, анан жана чет мамлекеттин жарандарынан дагы мен тааныштарымдан, коллегаларымдан сурадым да, жөн эле кандай көз карашың сенин депчи, ушундай бейтаптарга десем агрессивно түрүндө мындай жооп беришти. Ой, булар деген демек жаман жашоону көздөп жүрүшкөн экен, анан ушундай болуптур, анан наркоман болушуптур, анан кийин чындыгында абдан агрессивдүү мындай жооп берди да. Билимдүү, ошол эле билимдүү адамдар, ошол эле адамдардын маалымат булактарга жакшы доступу бар адамдардан ушундай сөздөрдү уктум да. Ал адамдар демек ошол ВИЧ оорусу менен ооруган адамдар менен мамиле түзгөндү билишпейт деген жыйынтыкка келдим да. Кантип мамиле түзүш керек? Сиздин кеңешиңиз, мындай орчундуу бир кеңеш берип коюңузчу биздин угуучуларыбызга. Эми бул деген бир аспекттүү маселе эмес да. Коом менен ар кандай отраслардан баарыбыз биргеликте иштешибиз керек да. Мисалы үчүн мен өзүм жактан консультацияны туура жүргүзсөм, психологдор өзү жагынан адам өзү да иштеши керек. Туугандары да иштеш керек. ВИЧ-инфекция менен ооруп калган адам өзү дагы самостигматизацияны жоготуш үчүн өзүнүн дагы иштеш керек. Бул баарыбыз мультидисциплинарно иштешибиз керек. Баарыбыз биргеликте иштешибиз керек. Анан айта кетчү нерсе, ВИЧ-инфекция вот вирус. Вирусу бул тандабайт. Наркомансыңбы, же болбосо түз эле жүргөн адамсыңбы, биринчи жолу күйөөгө тийип атасыңбы, же болбосо биринчи жолу үйлөнүп атасың, биринчи жолу жыныстык катнашышка барып атасың, же болбосо постоянно көп партнерлоруң барбы, ал сени тандабайт. Сен кандай адамдардын кандай слоюна келесиң, билимдүүсүң, билимсизсиңби, президентсиңби, же жөн эле көчөдөгү дворниктсиңби, тандабайт ал вирусчу. Адамдар порой каяктан келип калат. Да, и даже мен өзүм не застрахована. Кайсыл убакта кандай кылып жугузуп аларымдычы. Алдын алыш керек,
өзүбүзгө ответственныйраак, социально ответственныйраак болушубуз керек, ошондо гана немете алабыз да. Анан ВИЧ-инфекция менен ооруп калган адамды сразу сен ошо туура эмес жашоо жүргүзүп турсуң, сен значит наркоман экенсиң деген болбойт. Себеби дегенде менин практикамда көп эле жаш адамдар бар, жашоосунда биринчи жолу жыныстык катнаш болуп же болбосо өмүрү наркотик сайынбаган, наркотик колдонбогон адамдар ооруп калган. Бул от случая. Катардагы эле общий населениядагы жана ключевой группа деп коебуз, ага тиешеси жок адамдар эле ооруйт. Эми ойлоп көрсөңөр, ВИЧ-инфекция менен кичинекей бала ооруп калды, ага кантип стигма кылабыз? Ал кийин чоңойгондо стигмага кабылышы мүмкүн, бирок ал наркоман болгон эмес. Анын күнөөсү жок. Анын эч кандай күнөөсү жок. Ал эч кандай жыныстык катнаштар көргөн эмес, кичинекей бала, туурабы? Анан баарын эле стигма кыла берсек, ал өзүбүзгө отражение болот. Стигматизация кылган сайын адамдар ошончо жашырынат, ВИЧ-инфекция менен ооруган адамдар ошончо жашырынат, ошончо тоскоол болот дарылануусуна. Дарылануу биз айтып келгендей алдын алуу катары да колдонсо болот. Если адам жакшылап дарыланса, жыныстык партнеруна да ВИЧ-инфекцияны бербегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул деген эми постепенно акырындап чогуу иштей турган маселе да. Менимче абдан көйгөйлүү маселелерди бүгүн биз талкууладык. Анан ошол ВИЧ-спид инфекциясы белгиси жок өтөт деп сиз жана айтып кетпедиңиз беле? Ошондуктан элибизге бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө текшерип турса, бул туура болот деп коебу. Ар бир адам өзүнүн ошо ден соолугуна кайдыгер карабай, профилактический деп коет, алдын алыш үчүн 6 айда бирден келип, хотя бы 6 айда бирден келип текшеринип ВИЧ-инфекция анализи өтүп коюп турса, өзүнө жакшы болот да. Дарыланууну канча эрте баштаса, ошончо организмге залалы азыраак болот ВИЧ-инфекциянынча. И ВИЧ-инфекцияны тарашына биз препятствие кылсак болот. То есть биз өзүбүз караган сайын коомго дагы өзүбүз жардам берген болобуз. Канчалык деңгээлде биз келип анализден өтүп ВИЧ-инфекция жок болуп, же болбосо ВИЧ-инфекция чыгып калса, дарылоону эртерээк баштасак, алдын алып башкаларга жугузбаганга толук мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Ошентип биз өзүбүзгө дагы жардам бере алабыз, коомго дагы жардам бере алабыз. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү биздин эпизодубуз абдан маанилүү бир суроолорду козгодук. Биздин эпизодторубуздун баары эле орчундуу бир суроолорду көтөрөт окшойбуз. Ошого чоң рахмат, насыят биздин коногубуз болуп бергениңиздерге. Биздин угуучуларыбызга айтар бир сөзүм бар эле. Баягы эле өзүбүзгө сак болойлу ар дайым, жана ошондой эле өзүңүздү жана өзгө бөлөк бөтөн адамды ойлогонду унутпаңыздар. Себеби дегенде ашыкча жаман сөз башка адамдын өмүрүнө дал келет экен, кол салатка барабар экен да. Ошондуктан бардык адамдар бирдей чындыгында эле ар дайым сиздер башка адамдарды дагы урматтап жүргөнгө менимче туура болот. Туура айтып кеттиңиз, кесиптешим. Эгер угармандарда суроо пайда болуп кала турган болсо, биздин Instagram баракчабызда эки дарыгер аттуу Instagram баракчабызда суроо калтырса болот, же YouTube каналыбызда дагы суроолорду калтырсаңыз, биз насыятка жиберип, андан сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Саламат калыңыздар. Чоң рахмат. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Бул подкаст Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ жана СПИД боюнча биргелешкен программасы менен биргеликте UNAIDS уюму менен жазылды.